Ал uzun болуп калган, ири болгону менен кыскасынын айырмасы деле жок. Кыскасы деле ошол нурда. Ал семчканын башына окшоп калды деп башын деле ачкан. Өзү башында тура эмес кеткен. Туунун немеси ыраңы дагы кызыл болуп калган. Саргартып күм карама дагы кылып койгушкан. Эми өзгөрсө болот. Бир мамлекеттиктин туусун илгерки ата бабалардын манастан калган бир туу бар. Ошондой алып койсо жетиштүү болот. Демек түзүн өзгөртүш керек деп ойлойсуз. Түзүн көк асабадагы өзгөртсө болот. Анын өзгөрткөгө муктаж деле эмес бир жагыч. Ошол боюнча деле калтырса болот. Андан бешбетер деле туулар жүрбөйбү? Кыргызстандын желеги бул ошол Кыргызстандын бул бүт нерсесин, кырк уруусун, түндүгүн бүт чагылдырып турат. Ошондуктан бул азыркы Кыргызстан желеги бул индивидуалдуу десем айтып кетсем болот. Азыркы Кыргызстан желеги ошол бойдон эле калса туура деп ойлойм. Жок, мен каршымын. Эмне үчүн? Мага эски желек жагат. Биринчисинен, экинчисинен бул желекте эмес да, бул адамдын өзүнөн да. Биринчи Кудайдан, экинчи өзүбүздөн да. Анан желекти алмаштырган билбейм, мага жаккан жок варианттарычы. Депутаттар эмне үчүн ушундай сунуш киргизип жатат деп ойлойсуз? Депутаттарды мен вообще түшүнбөйм. Бул Кыргызстанда башка маселе калбай калдыбы? Ушу желек эле калдыбы? Башка маселелерди караса болмок желекке асылбай. Желекти өзгөртүү боюнча оюбуз ошол бойдон эле калганы жакшы, баарыбыз тең эле көнгөн. Беркил алмаштырыла турчу желек боюнча анын жөнүндө деле көрбөптүрбүз, эч жерден деле мурда окуп жүргөндө деле ал боюнча желек ушул бойдон эле мындай билип калганбыз да. Анан алмаштырышына каршы элемин мен. Күн карамага окшошуп калды деген ойго кандай? Күн карамага эми ар кимге ар кайсы нерсени өзүң каалагандай көрөсүң да. Башка нерсеге деле окшоштуруп карай берсең болот да, бирок эми башка деле иштер толтура турат, анан мындан башкасын деле карашса жакшы болмок да. Менин оюмча өзгөртпөй эле коюш керек да. Себеби кызыл түстүү болгон өтө жакшы да. Мисалы үчүн кыргызчар ата бабалар илгери бир кашык кан калганча күрөшүп келген да жер үчүн. Кызыл түс ошону түшүндүрөт да. Бир кашык кан калганга чейин ата мекен үчүн күрөшүү дегенчи. Желекти өзгөртүү боюнча оюбуз эми өзүбүздүн эски эле азыркы желегибиз эле болсо деп ойлойм мен оюмчачы. Өзгөртүүгө мен каршымын да лично. Эмне үчүн? Анткени баарыбыз эле көмүп калганбыз кыргыз элин ушул эле. Өзүбүзгө жакшы көрүнөт деп ойлойм да мен үчүнчү. Нурлар ошол күн карамага окшошуп калды, ошол үчүн өзгөртүп жатабыз деген. Жок, андай деле эмес. Ошондой эле мурунку көзгө жакшы көрүнөт болгон ошол да, өзүбүздүкү элечи азыркыбыз. Азыркы өзгөртүп атканыбыз мен үчүн мындай кандай десем жакшы эмес да. Жаккан жок. Жаккан жок мен үчүн. Ошол. Депутаттар эмне үчүн мындай сунуш киргизип жатат деп ойлойсуз? Аны билбейм эми, кылар иш жокпу деп ойлойм да башкачы. Негизи эле. Башка кыргыз элибиздин көйгөйү көп, ошол эле, ошол чечсе жакшы болмок деп ойлойм да. Өзүбүздүн мурдакы эле желек болсо жакшы болот го дейм. Негизи бюджетке да кандай таасир берет. Ар бир желекти алмаштырыш керек. Кыргызстанда канчадан желектер бар, баардыгын алмаштырыш керек. Ага да бюджетке акча кетет, бюджеттен акча кетет. Өзүнүн эле желек кооз го дейм. Андан артык өзгөрүүнүн кереги жок. Жаңы сулушталган желекте жанагы мындай айтканда айырмачылык деле жок, мындай өзгөрүү деле жок. Өңү түсү ошол эле бойдон болгону жанагы нурлар эле түз болуп калган эле болбосо. Ошол бойдон эле калтырыш керек болгону. Жакпайт мага мына жаңы вариант вообще. Мурункусу күн карамага жана семечкага окшошуп калды деген. Андай эмес. Мага жагат мурунку эле. Макул. Эмнеге? Макул. Президентке баш эмеспиз деле. Президент макул болсо биз деле макулбуз негизи. Ошондой. Негизи сен желекти көргөндө эмнени элестетесиң? Желекти көргөндө Кыргызстанды элестетем. Кыргызстанды элестетем. Жаңы сунушталган желекти көрдүңбү? Жаңы сунушталган ооба. Аныкы жанагы нур сыяктуу болуп турат го негизи. Нурлары учтуу болуп турат экен. Анан найзадай болуп турат экен да, ошонусу жакты мага негизи. Берки эски эме болсо, азыркы эме желегибиз ал от сыяктуу болуп турат да. Ошо. Биринчи очереден желекти өзгөрткөндүн ордуна биринчи деген образовательный немени өзгөртүш керек, система образования өзгөртүш керек, сот системасын өзгөртүш керек. Канча деген биздин жөн эле жарандар кирип кетип атышат да, мындайча айтканда сүйлөп коюп деле кирип кетип атышат. Государственный системасын полностью түйүнөн өзгөртүш керек. Желек болсо эми желек канчадан бери илгертен бери келе атат. Желектин эч нерсеси мындай, аны өзгөргөндөн биз жакшы жашап кетпейбиз. Анын үчүн системаны өзгөртсөк,
баары жакшы болот. Мен өзүм да машина менен иштейм. Налогтор көтөрүлүп атат, эл аябай кыйналып атат. Ошону жоготушконго аракет кылыш керек да, Кытайдын карызын төлөгөнгө аракет кылыш керек. Анан жөн эле туруп желектеп болбогон нерселер да, бул мындайча айтканда 7-8 өлкө көрүп келдим. Аякта биринчи очередь карайт адамдын мындайча айтканда жашоосу да, кандай жашаган, ошонусу биринчи каралат. Желекке эч ким деле көңүл бурбайт. Желек эми биздин желегибиз эмнеси жаман болуп атат? Кооз, соом эле болуп турат. Мындайча айтканда, ал желек канча деген жерлерде дүйнө жүзүнө олимпиадага чейин көтөрүлүп чыкты да, анан өзгөрткөндөн эч нерсе өзгөрүлбөйт го дейм. Андан сырткары мындай лучше системаны жаңылтыш керек да, жаңы кылыш керек да. Депутаттардын максаты эмне деди полис? Внимание внимание отвлекать этип, элди башка нерсеге буруп, мындайча айтканда, тияка буруп, бияка буруп эле глобальный нерселер чечилбей жатат да бизде. Анан бул деген жөн эле отвлекающий маневр деп коет. Система ошондой болуп атпайбы, эмне кыл дейсиз? Жаштарга жол бербей жатат.